чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, Алмазбек Ахунжанович, мен бир кайрылуу жасайын дедим эле. Ушул биздин өлкөдө китеп маселеси азыркы убакытта абдан курч турат. Өзүңүздөр билесиздер. Резонанстуу учурлар дагы болду. Китептер боюнча көп ызычуу болду. Азыр китептер маселесинде бизге эл аралык уюмдар көп жардам берип атышат. Мисалы бүгүнкү күндө фонд Сорос информатика боюнча заманбап китепти иштеп чыкты. Биздин мыкты программист адистер, ошол эле информатика берген мугалимдер бул китептерге абдан жогору баа беришти. Ушундай китептерге биздин балдар мектептерде абдан муктаж болуп жатышат. Анткени ал жерде берилген билим чындап эле керектүү. Бирок өлкөдө болгон бюрократияга келгенде ушул китептерди мектептерге киргизүү маселеси көп убакытты алып жатат тилекке каршы. Мисалы азыр билим берүү министрлигинин бир адисинин катасы үчүн, шалакылыгы үчүн балдар программадан артта калып, жада калса дүйнөлүк стандарттан артта калып келип атабыз. Анткени бул бардык маселелер өз убакытта чечилбей, ушул информатика китеби 5-6 класстында кирбей жатат. Ошондуктан менин аткаруучу бийликке бир талабым бар. Биз баарыбыз билгендей, ушул жылы президент Сооронбай Шарипович колдоосу менен Кыргызстандын цифровизацияга жаңы кадам дем берилип жатат. Бирок ушундай бир адистин жоопкерчилиги жоктугунан балдарыбыздын билими, өнүгүүсү артта калып атат. Ошол үчүн Алмазбек Ахунжанович, мамлекет жалгыз бул китепти иштеп чыгууга күчү жетпейт. Биз муну жакшы билебиз. Тилекке каршы ушул сапаттуу китептерди өзүбүз иштеп чыга албайбыз. Эмне үчүн ушул фонддор жардамга келгенде, ушул жардам менен колдонбой, өзгөчө ушул кайрадан ушул жаман кылып атабыз да. Ошондуктан мен билдирген маселени өкмөт карап чыгып, тез арада чараны көрүш керек. Ушул информатика боюнча китепти 5-6 класстагы окуучуларга киргизип берүүңүздөрдү суранам.